Анализатор бул жерде көмүрдүн күкүртүн жана көмүртегин аныктайбыз. Бул прибор 1350 градуска ысыгандан кийин анан бул приборго анализдер жасалат. Гүлнура Ыбыкеева 3 жылдан бери экология департаментинде иштеп келет. Ал учурда топурак жана көмүрдүн сапатын аныктап жатат. Айтымында буга чейин мындай аракеттер узак убакытты талап кылчу. Жаңы жабдуулардын келиши менен анализ чыгаруу ыкчам жүргүзүлөт. Буга чейин биз көмүрдүн сапатын колдун жардамы менен муфельный печь, сушильный шкаф менен бир анализди бир күн кечке жасасак, азыркы учурда бул анализдерди тез арада жыйынтык чыгарып берип атабыз. Бул жерде көмүргө күкүртүн, көмүртекке, көмүрдүн ымдуулугун жана калорийность, күлдүүлүгүн текшеребиз. Эгерде көмүрдө күкүрт көп чыкса, экологияга зыян келтирип, адамдарга зыян келип, ошон үчүн бул анализдер абдан маанилүү. Ошондой эле 12 кызматкерге көмүрдүн сапатын текшерүүчү жабдуу менен иш алып барууга укук берилген. Анын алкагында департаменттин гүлдүн, нымдуулуктун, калориялуулуктун, көмүртектин жана күкүрттүн курамын аныктоого мүмкүнчүлүгү бар. Департамент экологического мониторинга является структурным подразделением Министерства природы. Экологиялык мониторинг департаменти айлана чөйрө объекттеринин булгануусун көзөмөлдөөгө багытталган бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырат. Атмосфералык абаны тазалоого, көмүрдүн, топурактын, суунун сапатын аныктоого салым кошуп келебиз. Было включено это мониторинг качества угля. Департамент эл аралык стандарттарга ылайык аккредитациядан дагы өткөн. Дүйнөлүк банктын колдоосу менен жер үстүндөгү жана саркынды суулардын, ошондой эле жер ресурстарынын сапатын аныктоочу жаңы жабдууларды сатып алган. Департамент экологического мониторинга получил 3 самых высококлассных и высокоточных прибора. Эң жогорку класстагы жана жогорку ылдамдыктагы 3 аппарат. Биринчи аппарат иондук хроматограф. Ар кандай иондорду, катиондорду, анондорду, сульфаттарды, хлоридтерди аныктай алат. 8-9 аталыштагы катиондорду аныктайт. Мурда биз мунун бардыгын кол менен жасачубуз. Раньше мы ручным методом делали. Белгилей кетсек, департамент тарабынан өткөн жылы 841 үлгү алынган. Ошондой эле 6746 изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Сүйүн Айтагаева, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.